Ассаламу алейкум достор, мекендештер, кандай турасыздар? Баарыңыздарга жалындуу салам. Бүгүн Америка Кошмо Штатында 12 сентябрь экен. Жумуштан чыктык, 6:30 болуп калды. Үйдү көздөй түз кетип калбай, биздин МW трак компаниябыздын трактарды токтотуучу жайына келип, кичине мекендештерге көңүл буруп, чакан бир видео тартып, ой пикир менен бөлүшүп кетейин деп бул жака келип отурам. Көптөн бери YouTube каналыбызга толук форматта деп койсок болот. Видео чыгара элекпиз. Убакыт жок, түз эфирлер дагы азайып калды эмес, такыр эле өткөрбөй калдык достор. Америкада акыбал кандай болуп атат? Өзүбүз трак системасында иштеп атканга жараша трак жумушу кандай болуп атат деген темада ой пикири бөлүшүп коеюн дегем. Ар дайым видеолорду анча мынча тартып калабыз, бирок TikTok каналга, Instagram каналга, анан ошондо эле YouTube каналга коюп коюп атабыз. Мындай толук экран эмес. Анан көп жигиттер айтып калышат, биздин мекендештер айтып калат, атайын YouTubeга арналган толук форматтагы видеолорду тартып чыгарсаңар болмок деп. Достор, эмнеден баштайбыз? Баарыбыз билгендей, баягы Украина согушу башталгандан бери дүйнөдө кризис болуп атат. Ошондон бери эле көп мекендештер кризис болуп атат, жумуштар ылдыйлап кетти деп айтып калышат. Азыркы учурда абдан билинип атат ошол нерсечи. Мага дагы көп мекендештер азыр ар кандай компаниялардан чалып калып атат. Алмаз байке, силерде кандай болуп атат? Бизде гроз деп коет, жанагы ташылып аткан жүктөрдүн баасы ылдыйлап кетти дейт. Бардык эле жерде. Негизи айтканда идеальный компания болбойт. Мекендештердин билбейм, азыр абдан көп компаниялар бар экен. Кимисинин рекламасы баягы күчтүүрөөк болуп калса, ошол компанияларды билет экенбиз. Рекламасы жок, жаңы ачылган, жарым жыл болгон, 1 жыл болгон көптөгөн компаниялар бар экен. Азыр көрүп калып атабыз. Архар деп көрүп калып атабыз. Ак чайнек деген, Карагат деген компанияларды көрүп калып атабыз. Ар кандай компанияда иштеген балдар чалып калып атат. Бизде жүктөрдүн баары ылдыйлап кетти деп. Эми биз ар бир компания өзүнчө рыноктон жүк албайт да. Маркет бир, ошол эле бир казанда кайнап аткандай, бир эле маркеттен алабыз. Эми ар кайсы компаниянын алып аткан жүктөрү анча мынча айырма болушу мүмкүн. Бул деген диспетчерге дагы жараша болот. Күчтүү диспетчерлер болсо жакшы жүктөрдү алып бериши мүмкүн. Диспетчерлердин опыту, стажы азыраак болсо начарыраак жүктөрдү алып берип калышы мүмкүн. Азыркы учурда көптөгөн жигиттер мага чалып, сүйлөшүп, анализ кылсаң, изденүүнүн үстүндө жүрөт да. Изденүүнүн үстүндө жүрөт. Мен азыр бул компанияда иштеп атам. Башка компанияда эмне болуп атыптыр? Бир жакшыраак компания болсо ошол жака өтүп кетейин деген мекендештер абдан көп. Анан ошого жараша көптөгөн мекендештер бизге да чалып калып атат. Силердин компанияда кандай болуп атат? Жүктөрдү кандай алып атасыңар? Зарплаталар кандай чыгып атат деп, анан болгонун жашырбай эле биздин компанияда мондой болуп атат деп айтып калып атабыз. Жана айткандай, идеалдуу бир дагы компания жок, достор. Ар бир компаниянын өзүнүн минусу болот, плюсу болот, жакшы жактары болот, жаман жактары болот. Эгер бир компания идеалдуу болсо, бул Америкада жүргөн мекендештердин бүт баары ошол жака кетип калмак. Бир компанияны мактап аякка барышат, аяктан кичине окшобой калса азыр экинчи компанияга өтүп атышат, экинчи компаниядан үчүнчү компанияга өтүп атат. Эми адам деген ошондой экен да. Кайсыл жерде жакшы болсо, кайсыл жерде тапкан маяналары жакшы болсо, ошол жака кеткенге аракет кылышат экен. Анан бул видеодо дагы мен эмне боюнча ой бөлүшөйүн дегем, достор. Азыр кыргыз мекендештердин 4 трак мектеби ачылды. Иллинойс штаты, Чикагонун тегерегинде, Чикагода 2 мектеп ачылган. Чикагодан өйдөрөөк Висконсин деген жерде, Киноша деген жерде, эми бул Чикаго, Иллинойс менен Висконсиндин границасы. Аякта 2 мектеп ачылган. Ошол мектепке балдар барып атышат, окуп атышат, дагы барып окуйм деген мекендештер көп. Кудай буйрса, мына грин карта оюну жакындап калды. Октябрдын башында грин карта оюну башталат. Грин карта туткандар келип атат. Кээ бирөөлөр даярданып ойнойбуз деп атат. Америкага келе берет. Жакшыбы, жаманбы уже
баягы тааныштары бар, туугандары бар. Азыр маалымат абдан көп да. Анан келе берет. Бирок азыркы учурда келип аткан мекендештерге кичине боор ооруп калат да. Негизи могу Украина согушуна чейин биякта акыбал жакшы эле болчу. Анан ошол башталгандан кийин кризис деп азыр дүйнөдө деле кризис болуп атат болуш керек. Трак системасында болсо 1 ай болуп калды. 1 ай мурун кичине жакшы болчу, оңураак болчу. Азыркы учурда жүктөрдүн баасы ылдый түшүп, көптөгөн жигиттер дагы айтып атышпайбы? Жүгү жок 3 күн, 4 күн жатып калып атабыз дейт. Мурда деген $10.000 тегерегинде бир жумада жүк ташысак 12.000 чейин 8.000, 9.000 десе, азыр кээ бир компаниялар 3.000. Өткөндө эмес, эми 3-4 күн мурун бир иним чалып калды. Инилерим мага чалган кишилер жөнүндө айтканда, аттарын айтпаганга аракет кылам, чтоб таарыныч болбосун деп. Бир инибиз чалып айтып атат, бул жылы жана флетбек, степбек дегендер такыр болбой калды. Флетбек, степбекте жумуш абдан оор, анан көп да. Анда деген жүктү жүктөп атканда уктап жатып албайсың, жүктөп бүткөндөн кийин аны тарпты үстүнө жаап, страптарды тарттырып, абдан жумуш көп. Анан ошол бир инибиз айтат, быйыл такыр эле болбойт атат. Бир жумада ташыган жүктүн баасы 2,5 болуп калды дейт. Азыр ошол компанияма барып, трак трейлердин баарын өткөрүп, жумуштан кетип атам. Азыр драйвен көчүш керек деп. Азыр көп компаниялар билет болуш керек. Amazon абдан түшүп кетти, 1 ай болуп калды. Amazon'дун жүктөрүнүн баасы ылдыйлап, жүктөр азайып калды. Бирок үмүт менен жашайбыз. Жыл сайын эле ошондой болчу. Август, сентябрдан кийин бир октябрдан баштап, октябрь, ноябрь, декабрь, бир январьдын ортолоруна чейин Amazon'дун сезону. Анан драйвен болобу, Amazon болобу, флетбек, степбек болобу, баягы мертвый сезон деп коет. Январдын ортосунан баштап бир марттын ортосу, аяк жагына чейин бир 2 айча аябай тынчып калат. Анан бир марттын аягынан баштап анан кайра күчөйт. Биз дагы ошо үмүт менен азыр күтүп турабыз. Көптөгөн мекендештер ачкан компанияда иштеген жигиттер дагы үмүт менен күтүп турат, достор. Кудай буйруса деп туралы, Кудай буйруса октябрдан баштап жүктөрдүн баасы көтөрүлөт го деген ойдомун. Анан жана бекерден айткан жокмун, 4 мектеп ачылды. Эмнеге ачылып атат? Анткени ошол трак мектебин окуйм деген жигиттер, кыздар абдан көп болгондуктан, анан мекендештер ойлонуп, анан трак мектебин ачып атышат. Азыр жакшы, абдан сонун иштеп аткан трак мектеби бар. Мен дагы бир 2-3 жолу барып реклама кылгам. Fox Valley деген мектеп бар. Ар дайым балдар барып окуп, мактап, абдан жакшы мектеп деп айтышат. Кудай буйруса дагы мектептер ачылат. Анан ошол мектепте окуп аткан мекендештерге, инилерге баягы акыл насаат катары, улуу байке ага катары анан айтып кетишибиз керек. Эми кичүүлөргө биз акыл насаат берип турушубуз керек да. Анча-мынчаны көрүп калдык. Ошол трак мектебин окуп атканда pre-trip inspection деген бар. Бир жарым саат 45 мүнөт даярданып, трактын башынан аягына чейин айтып берип, анан экзамен тапшырат да. Ошону чала учук үйрөнүп албай, маанисин түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Эгер чала учук эле үйрөнүп алсаңар, кийин иштегенде да кыйын болуп калат. Эгерде ошондо pre-trip inspectionге даярданып атканда, экзамен тапшырып атканда, баардык детальдарды түшүнүп, маңызын түшүнүп, жакшы экзамен тапшырсаңар, кийин иштегенде да керек болот. Кийин иштегенде ошол мектепте үйрөткөн pre-trip inspectionди толук жасабасаңар дагы, жолго чыгаарда күн сайын pre-trip inspection жасашыңар керек. Бул эмнеге керек? Өзүңөргө да керек, компанияга да керек. Анткени силер деген жолго чыкканда, достор, pre-trip inspection жасабасаңар, эртең менен ойгоно калып эле бир 10 мүнөттү бөлбөй жолго чыгып кетсеңер, көптөгөн тикеттерди, валейшиндерди, штрафтарды, аутоп сервистерди аласыңар, баардыгы өзүңөргө минус болот. Ошолордун бүт баары силердин историяңарга жазылат. Анан ошолор келип дагы компанияга да минус болот. Анан компанияга эмнеге минус болот? Рейтинги түшө баштайт, достор. Ошол компаниянын рейтинги түшө баштайт. Ал рейтингдин бүт баарын брокерлер көрүп турат. Жана ортомчулар бар да. Ошол ортомчулар көрүп турат. Анан акцидент деп коет, жана авариялары көп, ар кандай тикеттерди алып, штрафтарды төлөп,
рейтинги начар компанияга алар дагы жүк бергиси келбейт. Анан жакшы жүктөрдү ала албай калат. Ала албай калгандан кийин анан компанияда иштеп аткан балдардын арасында нааразычылык чыгат. Биз 3-4 күндөп жолдо жатып калып атабыз, жакшы жүктөрдү ала албай атабыз, жүктөрдүн баасы түшүп кетти деп, анан балдар кете башташат ал компаниядан. Анан кете баштагандан кийин компаниядагы жумушу болбой калат. Ошон үчүн компанияда иштеп аткан айдоочулардан көп нерсе баягы компаниянын ишине дагы салымы чоң болот да айдоочулардын. Анан экинчи бул айдоочуларга жүк таап берип аткан диспетчерлерден дагы абдан көп нерсе зависит этет. Бул бир казан да, бир казан. Компаниянын ишинде иштеп аткан диспетчер айдоочусу жок иштей албайт. Айдоочулар диспетчер жок иштей албайт да. Анан бул компаниянын бир жери минус болсо эле анан общий жумушуна влиять этет да. Достор, анан деген pre-trip inspection бул абдан керек нерсе. Эртең менен тура калбай эле тракты карабай туруп эле жолго чыгып кетсеңер, астыда деген полицейскийлер токтотуп коюшу мүмкүн. Бестейшн дегендер болот. Аяка деген кирип аяктан проверка кылып коюшу мүмкүн. Азыр биздин компанияда деле, башка деле компанияда деле идеальный компания болбойт да, таптаза компания болбойт. Улам эле балдар кирип, көбүнчөсү биз акыл насаатыбызды айтып аткан себебибиз жаңы жанагы стажировкага чыгып аткан балдарга айтып атабыз. Траковый мектепте окуп аткан балдарга айтып атабыз да. Анан тракка кирем деп даярданып аткан балдарга айтып атабыз да. Булардын бүт баары өзүңөргө минус болуп калат, анан компанияга минус болуп калат. Киргенден кийин любой полицейский токтотуп анан текшерип коет. Анан текшерип атканда бир дөңгөлөгүнүн жели жок болсо эле бүттү, бул минус болот. Valuation жазып берет. Ал valuation'ди компанияга жибериш керек. Компания деген ал бир 15 күнүн ичинде аларга жооп бериш керек. Көп эле болуп атат да. Анан ушундайларды да көп угуп атабыз. Азыркы учурда чегип алган балдар абдан көп болуп атат. Ар кайсы компаниядан угуп калып атабыз да. Спиртнойлорду ичип койгон балдар көп болуп калып атат. Бул деген бүттү. Силердин историяңарды талкалап койсуңар. Драг тестти эмнеге кылып атат? Компанияга кириш үчүн ар бир бала драг тест тапшырат да. Наркотики. Ал наркотик эгер жакшы өтсө жумушка алынат, эгер наркотик чыгып калса жумушка алынбайт. Канча компанияга барып калса бир дагы компания алгысы келбейт. Анан колдон келсе авария жана акциденттен алыс болуш керек. Анткени алардын бүт баары историяга жазылат. Кийин башка бир компанияга кирем десеңер дагы азыркы учурда биз жумушка алып жатканда балдар менен сүйлөшкөндө чалып калышат да балдарчы. Жумушка кирели дедик эле дегенде биз эң биринчи ошол айдоочулук күбөлүктү сурайбыз, копиясын. Андан кийин social security номердин акыркы 4 цифрасы болуш керек. Анан телефон номерин сурап алып, анан биз деген ошол историясын текшеребиз. Историясынан акциденттер чыгып калса, ар кандай наркотиктин немелери чыгып калса, положительный болгон деп калса биз жумушка албайбыз. Ошон үчүн бир да компаниясы алгысы келбейт. Биз эми атайын биякта иштейли деп келгенден кийин андай нерселерди токтотуш керек, достор. Биз деген азыр трак паркингтебиз. Биз деген азыр түшүп бир тракты карап, ошолордон биз билген нерселерди айтып берсек, тракка кирем деген стажировка өтүп аткан мекендештерге пайдасы болушу мүмкүн, достор. Мындай болуп атат. Көптөгөн инилерибиз азыр стажировкага чыгып атат, достор. Стажировкага чыгып, кээ бирөө 2 жума жүрөт, кээ бирөө 3 жума жүрөт, кээ бирөө 1 ай жүрөт. Анан ошол иштеп аткан компанияга келет, же болбосо бир башка компанияга келип айтат, мен стажировканы өттүм деп. Ошол стажировкага чыкканда жөн эле үйрөтүп аткан баланын жанына отура бербей, баардык нерсени ийне жибине чейин үйрөнүш керек, достор. Башыбыздан өткөн да. Мен дагы ученик болгом, мен дагы 3 ай ученик болуп иштеп, мен ар кандай балдар менен ошо жолдун баарын көрүп келгем, жумушту үйрөнгөм. Ар кандай балдар болот. Кээ бирөөсү кызганат, кээ бирөөсү көрсөтпөйт. Бул өзүңөрдөн эгер үйрөтүп аткан балага айтышыңар керек. Мен үйрөнүп өз алдынча чыкканга даяр болушум керек деп, жанагы лоутбук менен кантип иштейт, ийне жибине чейин билишиңер керек. Amazon'ду иштеп калсаңар, Amazon Relay менен кантип иштейт, баардык нерсени билишиңер керек. Кантип жүк алат, кантип диспетчер менен сүйлөшөт, кантип брокер менен сүйлөшөт, кантип вестейшнга кирет. Вестейшнга киргенде таразага кандай туруш керек, полицейскийлер токтоткондо кандай сүйлөшүш керек. Баардык нерсени билип
даяр болуп келсеңер, анан өз алдынча трактарды бергенде анан өз алдынча чыгып кетесиңер. Биз дагы кээ бир учурларда байкап калып атабыз, кээ бир мекендештер 3 жума 1 ай жүрүп келет. Анан өз алдынча трак бергенде коркунуч сезими бар экенин көрүп турабыз да. Анан жанына отуруп, могу лоутбукту кантип иштейт, могу GPS-ти кантип иштейт, Amazon Relay'ди кантип иштейт, кантип Amazonго кирип чыгасың десе, ошону айта албаган мекендештер бар. Кээ бир мекендештер бар, даже тракты ордунан жылдыра албаган мекендештер болгон биздин компанияга келгенде. Аларды жумушка алган эмеспиз. Анан акыркы учурда кой жакшыраак карайлы деп бул жака балдарды жумушка алардын астында эми опыту бар балдарга ишенсе болот. Бир 5-6 ай, 1 жыл, 2 жыл иштеген балдарга. Анан могу жаңы стажировка өтүп келген, 1 ай иштеген балдарды паркинг кылып, паркинг кылчы, 90 градус сындыр дегенде эле билинип калат экен да. Анан кээ бирөө айтат да, ошол мени үйрөтүп аткан айдоочу көп нерсени мага көрсөткөн жок деп. Анан ошол үйрөтүп аткан айдоочулардан да суранып кетишибиз керек да. Эми атайын баланы шагын сындырбай үйрөтүп келейин дегенден кийин жакшылап үйрөтүп келели да достор. Эми бул баардык мекендештерге тиешеси жок. Эми бирин сирин ушундай болот да. Мен да башыман өтүп көргөм да. Мени үйрөтүп аткан ар кандай жигиттердин арасында жакшы үйрөткөндөр болгон, жаман үйрөткөндөр болгон, эчтеке көрсөтпөй кызганып баягы жүк алып келсең, сен отуруп тур, өзүм эле эшикке коюп коем деп коюп, заправкага келгенде сен ичине кирип чык, мен өзүм эле заправка кылып коем деп, лоутбукту көрсөтпөй, ар кандай TrackPass деген программаны көрсөтпөй, ушинтип кызгангандар дагы абдан көп болгон да достор. Ошон үчүн мекендештерди жолго алып чыгып атканда инилерибизден, агаларыбыздан, байкелерибизден, карындаштар, эжелер иштеп атат. Ошо сураныч баардык нерсени толук көрсөтүп койсоңуздар, ошол инилерибиз, карындаштарыбыз, байкелерибиз жолго чыкканда кыйналбай калат. Анан абдан суранып кете турган нерсе достор, абдан суранып кете турган нерсе бул GPS. Биз тетиги 15-жылдары жумушка киргенде GPS жок, бир дагы жигиттер чыкчу эмес жумушка. Бул GPS деген абдан сонун окат, тракка керектүү абдан нерсе. Жолго чыгарда трактын бийиктигин, узундугун, салмагын, туурасын баардыгын киргизип койсоңор, GPS деген эч качан жанагы ылдый көпүрөлөргө, трак жүрбөгөн жолдорго салбайт. Азыр деген көптөгөн мекендештер жумушка 20 бала кирсе, 20осунун ашып кетсе, бирөө экөөнүн GPS бар, 18 баланын GPS жок. Жалаң TrackPass деген атайын программа бар. Андан деген биз эмелерди көрүп койчубуз да, жана эс алуучу жай кайда, Volvo, Freightliner оңдоочу дилдер кайда, Westation ачыкпы, жабыкпы, ошондой гана нерселерди көрчүбүз, эс алуучу жайлар дегенде. Азыр ошонун дагы эмеси бар, GPS бар. Ошол GPS-ти колдонуп, туура эмес жерлерге кирип кетип, трактын баарын талкалап, полицейскилер келип, товинг кылып, жанагы көпүрөлөрдү сүзүп алган мекендештер абдан көп болуп атат да. Ошон үчүн GPS ошол бир трейлерди, мына буякта трейлер турат. Трейлердин бийиктиги 13-6 фит болот. Кээ бир мекендештер ошону да билбейт экен. Кээ бирөө 13 деп ойлойт экен. Кээ бирөө даже бийиктигин даже билбейт экен. Ошон үчүн GPS-ке 13-6 деп бийиктигин киргизип койсо, ал эч качан андай көпүрөлөргө апарбайт. Могу трейлерди үстү жагын шыпырып кетсе, көпүрөгө кирип, монун крышасын толук алмаштырыш үчүн $5000 кетет. Андан көрөк $250 турат. Жана Garmin деген GPS эң арзаны. Жакшылары 500-600ге чейин барат. Эң арзаны $250 алып койсоңор, мондай $5000 төлөбөйсүңөр достор. GPS-ти жөнүндө айттык достор. Азыр мояктагы трактарды бир сыра карап туруп, анан бир тракты тандайбыз дагы, ошол трактын жанына келип айтат турган 1-2 сөз бар. Андан кийин үйдү көздөй кетебиз достор. Жумушка кирем деген мекендештерге эмнени айтып коюшубуз керек? Мына трейлер, драйвен деп коет. Бул 53 фит болот да, көбүнчөсү мектепте окуганда 53 эмес, 40 фит менен дагы үйрөнүп калышат. Мындан кыскача болот. Трейлердин бүт баары эле көбүнчөсү эле окшош да. Flatback, stepbacktер үстү ачык болот. Драйвен, риферлердин бүт баары үстү жабык болот. Рифердин айырмасы бул жакта мотор болот да. Мотор болот. Анткени ичин муздатып туруш керек. Анан тетигил жерде
солярка куйган бачогу болот. Ар бир трейлерде моундай крышка болот достор. Ошого абдан көңүл буруш керек. Ушул крышканы ачканда ичинде ушул трейлердин жумушка даяр, бузук жери жок деген документ болот. Экинчиси registration деп коет. Ушул трейлердин документи качан чыккан, канчанча жылкы баардык данныйлар жазылат. Анан деген жумушка чыкканда мояктан воздухтар чыкпаш керек. Могул жерде резинка болот. Ошол резинка жейилип калбаш керек. Ошо резинка жешилип калганда дагы баягы воздух чыгат. Алардын бүт баары ticket violation болуп калат да. Могул жерде резинкасын карай жүргүлө. Эртең менен турганда эле ошо трейлерди бир сыйра карап койсо болот. Трейлердин эмнесин караш керек? Могу бурчунда светтери болот. Артында светтери, капталында светтери. Аварийканы включать этип койсоңор эле көрүнөт. Могу лендинг гир деп коет. Буту трейлердин. Отдельно калганда бутун түшүрөт. Тракты сайып, баягы воздушный электричествону кошкондо анан баягы көтөрүп коет. Көбүнчөсү могу лампочкалар күйүп кетиши мүмкүн достор. Анан дөңгөлөккө көңүл буруш керек. Дөңгөлөккө көп мекендештер көңүл бурбайт. Бул деген дөңгөлөктү негизи текшерип туруш керек. Атайын жел текшере турган прибор менен текшерип туруш керек. Же болбосо атайын балкалар болот. Ошол балка менен эле, же болбосо балкасы жок болсо дагы мен көп видеолордо көрсөткөм, кол менен эле монтип соксоңор достор, монтип соксоңор эле билинет. Жели жок болуп калса, вестейшнге кирип барсаңар же полицейский токтотсо тикет аласыңар. Могу брызговиктерди караш керек. Анан артында дагы достор светтерди караш керек. Могу жеринде светтер болот, анан үстүндө дагы clearance light деп коет, ал светтер болот. Ошолорго көңүл буруш керек. Азыр аркы жагын карап коелу. Анан бул жагына келип брызговиктерди текшерип, кээ бирде брызговиктер айрылып калат, түшүп калат. Анан могуларды бир сыйра уруп карап коюш керек. Анан айта турган нерсе, эми ылдый жагын караш керек да бир сыйра. Могу брейк чемберлер бар. Шлангтарын карап коюш керек. Бир майда чүйдө нерсе болгондо эле анан ticket violation'дер алып калат. Бул светти караш керек. Үстүндөгү светти караш керек. Ошентип аз эле убакыт кетет да, ашып кетсе бир 3 мүнөт кетет. Анан ошондо эгерде бир нерсеси туура эмес болуп калса, жолго чыкпай, ошо оңдоочу жайга барып, оңдотуп алып анан кетсеңер, анан ticket violation деген жок болот. Өзүңөрдүн историңар таза болот. Компанияга да жакшы болот. Кудай буйрса бүгүн 3 балабыз драг тестке кетти. Келип калса жумушка чыгат. Азыр где-то 7 трактай турат паркинг лотто. Могу 24-жылкы Volvo кудай буйрса могу пятница же суббота күнү чыгат. Мыякта кызыл машка турат. Көптөн бери айдалып элек. Муну дагы баягы жигиттерге айтып аткан, башында 20 деп атканбыз, анан 15ке деле алып иштей берсеңер болот депчи сатып алам деген мекендештерге. Муну мындай техниканы жакшы билген киши болсо, бул на ходу сразу эле айдап жумушка чыгып кетсе болот. Анан бул трак жана биз достор Кыргызстанга 9 трак алдык деп өтүп эле, ошонун 8өө азыр жолдо жүрөт. Муну айдаган инибиздин атын айтпай эле коеюн, Кыргызстанга үйлөнөм деп кетип атат. Бул кудай буйрса Мирлан инибиздики. Мирлан инибизге айтып коелу. Мирлан инибиз да көрөт болуш керек. Абдан чоң жалындуу салам. Кудай буйрса такыр болбой калды дегенде бүгүн 4-күн. Эртең чыгат, такыр болбой калды дегенде понедельник күнү чыгып кетет. Тиги трактагы жүк күтүп атат. Ал дагы чыгып кетиш керек. Анан мыякта бир Peterbilt, анан International. Эми кудай буйрса эмдиги жумаларда мыякта может 4-5 трак чыгып кетиши мүмкүн. Анан могу трак жөнүндө айталы достор. Силерден сураныч нерсе PTI деп атпайсызбы? PTI'ди жасап койгула. Бул деле тракта деле көп каралчу нерсе жок. Ашып кетсе бир 10 мүнөт кетиресиңер. Зато историяңар таза болот. Монун үстүндө лампочкалар болот. Ошол лампочкалар күйүш керек. Бул лампочкаларды текшеришиңер керек. Поворотникти текшеришиңер керек. Мыякта дальний, ближний бар. Ошолорду текшериш керек. Анан трактарды керек болсо, эртең менен турганда майдын уйребин текшерип коюш керек. Азыр капотту ачып да көрсөтсөк болот. Анан тракта көбүнчөсү эле ошо да. Могул воздушный шлангтарга көп көңүл буруш керек. Мыякта да резинка болот, мыякта да резинка болот. Ошолор барбы, баягы эч жардан баягы воздух чыкпай элеби деп карашыңар керек. Анан могу негизи
трейлерге илингенде кошулат да, трак менен трейлер кошулганда моолар жерге тийбегенге аракет кылыш керек да. Көрдүңүздөрбү, бияктан тартып турат, атайын ичи пружина мындай чоет да. Ошол эки жака жылып турат. Анан ушул жактан баягы воздух чыкпаш керек. Анан дөңгөлөктөрдү дагы тарс этип туруп кол менен бир сире согуп койсоңор эле болот. Чото, мына азыр мен сиздерге көрсөтөйүн. Үнүн көрдүңөрбү? Кол менен соккондо билип атам. Көрдүңөрбү, башкача чыгып атат. Могу дөңгөлөктүн жели аз экен. Эмнеге аз? Муну да текшериш керек. Анан могу лампочкаларын текшеришиңер керек. Могу воздушный подушкаларды да текшеришиңер керек. Анан суранып кете турган нерсе могу мостор. Мен деген 9 жылда бир да жолу могу мостор менен проблема болгон эмесмин. Азыр мен бир трагым Джорджия деген штатта жатат. Азыр мурда 9 деп аткан, азыр $11,000 сурап атат. Бир гана мостко. Фретлайнер диллер. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыр ушул мостор жөнүндө да силерге айтып берем, достор. Монтип согуп койсоңор эле билинет. Мыяктын желдери жакшы экен. Могу 5-чи дөңгөлөктү ар дайым солидол менен сүйкөгөнгө аракет кылыш керек. Анан достор, мотордун майын алмаштырабыз да. Азыр мен деген капотту ачайынчы. Капотту ачып, күн сайын бир маал ачып коюш керек. Андан эчтекебиз кетип калбайт. Шашпаш керек. Шашкан шайтандын иши дегендей, анан шашам деп көп жаман нерселер болуп кетет. Бул Freightliner 22-чи жылкы, достор. 22-чи жылкы моонун ичиндеги майды карап коюш керек, уровень. Андан кийин бул жактан могу антифриз куюла турган жерди караш керек, уровенин карап коюш керек. Анан майды текшерген уровенди мына өчүп турат да азырчы. Мону чыгарып туруп эле майдын уровенин карап коюш керек. Убагында алмаштырып туруш керек. Могу 22-чи жылкы трактын майын бир 30.000 дейт, 30 эмес, 25.000 майды алмаштырыш керек. Rotella деген жакшы май, анан Mobil Delvac деген жакшы май бар. Колдон келсе бир маркадагы майды ар дайым коюп туруш керек. Эмнеге муну айтып атам? Ушул майды алмаштырганда баленин баары ошондо башталат экен да, достор. Ошол майды алмаштырганда 25.000 майлда. Мен ар дайым жасачумун, май алмаштырган жерге айтыш керек. Могул жерде 2 мост бар. Мына могул мост. Анан экинчи могул мост. Ушунун майынын баягы деңгээлин текшерип койгула деш керек. Бул өтө оор нерсе эмес. Могул жерде атайын чечкен жери бар. Ушуну чечип туруп эле колун салат. Эгер колуна май илинсе, анда уровень жакшы. Анан ошол майды алып туруп, мен силерге көптөгөн видеолордо көрсөтүп берген, мынтип ак нерсеге шыбап берет. Могу 1-чи, 2-чи, 3-чү деген жер бар. Ошол жака могу 2-чи, 3-чүнү шыбап берет. Шыбап бергенде светтин көрөсүңөр. Прозрачный болуш керек, таза болуш керек, жыттап көрүш керек, күйүк болбош керек. Анан жакшы экен дейт. Же болсо муну убагы келгенде алмаштырыш керек, же болсо уровень ылдый түшүп кетсе, кайра доливка кылып туруп бекитип коюш керек. Оорчулугу жок, алар бүт баары өзү карап берет. Анан могу мосторду караганда, достор, мосторду караганда эч кандай май акпаш керек, достор. Ошол май аккандан баары башталат. Май акса убагында боруп, мояктагы эмелерди алмаштырыш керек да, май акпаш үчүн. Ушундан баленин баары башталат. Ичинде майы жок калса, анан бул деген талкаланат. Ушунун эле ремонту $10.000 турат. 10.000 эмес эми, достор. Мына чын айтканда, буушуну салып жасаса, могу жетер 5-6 миңге бүтө турган жумуш. Бирок талаада калып калганда, ал деген тowing, анан тигиниси мунусун кошкондо, анан бир ошо 9, 10, 11 деп кетип атпайбы. Анан бул жактан текшере турган нерсеңер, тормоз жакшы кармаш үчүн брейк шуз деп коет. Тормозной колодкаларды жакшылап карагыла, булардыгы жакшы экен. Тормозной колодкалар. Анан могул жерде тормозной колодкалар. Бул трактын өткөндө ушул seal деп коет экен, ошол жактан могу дөңгөлөктөн, тиги дөңгөлөктөн, бул дөңгөлөктөн май агып калган. Анан ремонт билесиңер да, Америкада кымбат. Буларды деген жасаш үчүн эле миңдеген акчалар кетет. Ошон үчүн убагында жасатыш керек. Бул трак Теннессиден жасалып, анан атайын Чикагого алып келип, мыякта арзан болот. Анан бая тааныштар да бар. Анан мыяктан оңдотконбуз да. Көрдүңөр, бүт баары кургак. Мирлан үйүсүнүн трагы азыр зыпыйып турат. Бүт баары кургак. Эч кандай май акпайт.
Анан достор, айтып кетчү нерсе дагы дөңгөлөк. Астыңкы дөңгөлөк опасный болот. Аркасы жарылса билбей калышыңар мүмкүн. А могу астыңкы дөңгөлөк жарылса капталга тартып кетет. Анан деген авария болушу мүмкүн. Могу астыңкы дөңгөлөктөр абдан жакшы акыбалда болуш керек. Муякта брейк чембери бар, ошону текшерип коюшуңар керек. Муякта брейк шустар бар, сальниктер бар. Баардыгын карап туруш керек да достор. Анан воздухтар ар кайсы жерден чыгып калат. Полицейскийлер текшергенде ушулардан воздух чыгып калса да ал дагы валейшин болот, айтып коет, out of service берип коет, пока жасатмайынча кетпейсиң деп коет. Анан ар бир жолу алмаштырылбайт. Муякта деген воздушный фильтр болот. Воздушный фильтр, монун ичинде воздушный фильтрди дагы кээде каратып коюш керек. Терезе жугучка муяка атайын суюктук куюлат. Ошол инспекшн болуп атканда полицейскийлер токтотуп, терезе жугучуң барбы кана дегенде ошол терезе жугучуңар жок болуп калса, ал дагы штраф болуп калат, тикет болуп калат, валейшин болуп калат достор. Баардык нерсени карап турсаңар. Ассаламу алейкум. Муякта степбекте инебиз кетип бараттыр. Ассаламу алейкум деп коюп кетти достор. Ошондой достор, ушундай маалымат менен бөлүшүп коеюн дегем. Өткөндө мен карап кеткем, ичинин бүт баары таптаза болчу. Өзүнчө видео тартып Мирлан иниме да жибергем. Кудай буйрса, Мирлан инибиз түшүнүктүү жигит. Кудай буйрса, понедельник күнү чыгарабыз. 5-6 айлык опыт менен 3 бала бүгүн дракеска кетти. Азыр муяктын баарын жаап коелу. Анан ошол Кыргызстандан бизден 9 трак алган мекендештер бар да. Баардыгыңыздарга салам айтабыз. Анан анча-мынча кээ бир мекендештери бул эмне деп калган нерселер болгон. Анан мекендештерге дагы бир сыйра түшүндүрүп чыкканбыз. Трактты жолго чыгарыш үчүн бир жолу төлөнүүчү төлөмдөр бар. Бул трактты жолго чыгарыш үчүн registration деген болот. Ошол registration 31 марттан баштап кийинки жылдын 31 марттына чейин болот. Ошондо ар бир мекендештерибиз ошо 1200, 1300дөн төлөп калган. Ошо төлөмдөр бар. Анан 20-90 беле кайсы бир таксы бар, аны төлөп, анан майын алмаштырып, ичине бирдеме сирдемелер салганбыз. Анча-мынча ремонт болуп турат. Эми мекендештер да түшүнүш керек. Могу трактор бул деген масло деген трактор эмес да. 22 жылкы болсо дагы азыр өзүңүздөр билгендей 24 жылы, 25 жылкы трактор жүрөт Америкада. 22 болгондо бул 21 жылы жолго чыккан. 21 жүргөн, 22 жүргөн, 23 жүргөн, 24 жүргөн. Көрдүңүздөрбү, могу трак деген уже жолдо 4 жылдан бери жүрөт. Анан өткөндө майлар агып калганда Мирлан инибиз түшүндү. Бул дагы сатылганга чейин бир топко туруп калып, анан жанагы сыйылдар кургап калып, анан теп, анан май чыгып кетти го. Эми ремонт деген болот деп калат. Менин деле тракторум ремонт болуп атат. Кээ бирде жанагы антифризи куюлган бачок жарылып калышы мүмкүн. Ар кандай шлангдар, дөңгөлөктөр жарылып калышы мүмкүн. Эми караш керек да тракторду. Достор, ошондой ой пикир менен бөлүшүп койдук. Кичине сабырдуу болушубуз керек. Ак сөз да, ак сөз. Кээ бирлер айтып аткандар абдан туура. Азыр кыйын болуп атат. Америкада кыйын болуп атат деп. Эми дүйнө жүзүндө көп эле жерде кризис болуп атат болуш керек. Америкада накта кризис болуп атат. Көп мекендештер грин карт утуп келген, алар айтып калат, мен 4 бала менен келгем, 5 бала менен келгем, азыр трак жумушу ылдыйлап кетти дейт. Ал дагы туура. Трак жумушунан кетип атам, азырынча таксиде иштеп турайынчы, азыр доставкада иштеп турайын, же болбосо Amazon бар экен. Amazon'da иштеп турайын, жанагы жеңил машина менен, эртең менен Amazon'дон заказ берип, жүк алып, анан кечке чейин жеткизип коет экен. Ошол жакта иштеп деле жумасына 1,5 миң, 1,8 таап атам, 2 миң таап атам. Тракта деле ошондой таап атыптыр деген мекендештер бар. Бирок колдон келген аракеттерди кылып атабыз, бирок жана айткандай идеальный траковый компания жок достор. Каалаган траковый компанияңарды алыңыздар. Плюсу да бар, минусу да бар. Ар кандай компаниялардан чыгат. Атагы чыккан компаниялардан деле баягы чалган жигиттер бар. Гростор болбой атат дегендер бар. Бул убактылуу нерсе. Мындан да жаман күндөрдү өткөргөнбүз. Трамп учурунда 60, 70, 80 центтен жүк ташып калганбыз.
Анан деген ак үйдү трак айдоочулар бар. Бир жума курчап жатып, анан жүктөрдүн баасы 350 4кө көтөрүлгөн. Азыркы жумуш, азыркы учур Кудайга шүгүр десе болот бир четинен. Азыр mo драйвен деп коебуз, мондай. Көбүнчөсү Amazon'дон кетип, азыр драйвенге которулуп атышат. Драйвенде кичине стабильныйраак болуп атат, акчасы жакшыраак болуп атат дейт. Бирок октябрдан баштап Amazon кайра жакшы болуп кетиши мүмкүн. Анда көп мекендештер драйвендерин токтотуп, Amazon'да иштейбиз деп чыгышы мүмкүн. Шашпаш керек достор. Шашпаш керек. PTI'ды жасаш керек. Эгер PTI'дан бирдемени билип калсаңар, компанияга чалып, андан көрөк оңдотуп, анан деген Telegram канал менен колдоносуңар да диспетчерлерге айтып, брокер менен сүйлөшүп бергиле, мен кичине кечигип барам, моягын жасатыш керек экен деп. Анан жолдон полицейскийлер токтотуп, бестешинге кирип калсаңар, таза чыгып кетсеңер абдан сонунда. Auto сервис деп коет. Auto сервис деген абдан начар нерсе, өзүңөргө да начар, анан компанияга начар. Auto сервис алган айдоочуга $1000 штраф. Бул деген көптөгөн компанияларда бар достор. Бир жолу auto сервис алса $1000, экинчи жолу алса $1000 дегендер бар. Же болсо биринчи auto сервиске $500, экинчи auto сервиске $1000, анан үчүнчү auto сервис алсаң жумуштан кетирип салышы да мүмкүн да. Ошон үчүн ошолордун бүт баары историяга жазылбасын, таза иштейин. Мен үчүн ушул компания ылдый түшпөсүн, ушул компанияда иштеп аткан балдардын жумушу ылдый кетип калбасын, жакшы жүктөрдү алсын. Баарыбыз аман эсен иштеп алып, мекенибизге кайталы десеңиздер, шашпай ар бир нерсеге көңүл булуп, мен эми көптөгөн жылдары иштеген опытный трак айдоочуларга эч нерсе деп айта албайм. Алар эми билет да жумушту. Мен ошо кирем деп аткан, келип Кыргызстандан грин карт утуп келип, кийин тракта иштейм деп аткан, азыр траковый мектепте окуп аткан, азыр стажировкага чыгып 1-2 жума жолго жүргөн жигиттерге айтып атам да. Эч качан шашпастан, бирок үйрөнүңүздөр. Баардык нерсени үйрөнүп алсаңыздар, канчалык опытный болсоңор, силер деген траковый компанияларга керек болосуңар. Экзамен тапшыр, мону парковка кыл, тигин пинтесе баарын чыкытып жасап койсоңор, анан жолго чыкканда тикет албай, валейшн албай түз иштесеңер, тапкан акчаңарды дагы чөнтөңөргө түшөт. Эгерде ар кандай штрафтарды төлөй берсеңер, спидинг деген абдан жаман. Ар бир спидинг деп коет. Скоросту превышать этсеңер, ал дагы штраф болот. Анын үчүн деген адвокат нанимать этесиңер, адвокатка бересиңер, штрафын төлөйсүңөр. Ар бир спидинг где-то бир $800дөн $1000 чейин кетет. Историяңарга жазылат. 4 поинт аласыңар. 4 поинт. Кызыл светтен өтүп кетсеңер 4 поинт аласыңар. Анан көптөгөн поинттар бар. Эгер ошол поинттар чогулуп атып 12 поинт болуп кетсе, достор. 12 поинт болуп кетсе, силердин праваңарды 1 жылга чейин лишет этип коюшу мүмкүн. Анан 1 жылдан кийин келип, тракта иштей албай, анан кайра жанагы pre-trip inspection тапшырып, экзамендерди тапшырып коюп, эме кыласыңар да. Кайра восстановление кыласыңар. 1 жыл иштей албай каласыңар. Ошондой иштер, достор. Ассаламу алейкум. Кыргызстанбы? Бишкек, Токмок, силер деген видеого түшө бересиңер да, коркпойсуңар да. Кичине да. Азыр мондай саламдашабыз дагы. Атыңар ким болот? Аскат. Достор, мен жанатан бери трака жаңы кирем деген мекендештерге акыл насаат айтып атам да. Мондай болгула, туура жүргүлө, үйрөнгүлө, тикет албагыла деп. Мотивация бер. Мотивация бер. Мына Аскат инвест дагы эмеде экен, тракта экен, жана ассаламу алейкум деп коюп кетпедиңерби? Ооба, токтоп коюп келип учурашайын демчи. Иштер жакшыбы? Шүгүр. Канча болду иштегениңер? 3 ай. 3 айбы? 3 ай деле жакшы эми. Азыр биз жумушка 3 ай иштедим десе колдон буттан жулуп туруп алып кетип калабыз да. Жакшы. Опыт керек да, чынбы? Опыт керек. Эми да бул жака көчтү да, ооба. Жакшы. Эми да бул тетигинден баштап тетиг жерге чейин парковка алганбыз. Жакшы. Башталып турбайсызбы? Учурашып койгонуңуздар үчүн абдан чоң рахмат. Ийгилик, ак жол. Баягы эми бияқта эми мекенден алыс жүрөбүз, иштейли деп келдик. Ишиңерге ийгилик болсун. Үй бүлө мененби же жаңгызбы? Үй бүлө менен. Үй бүлө мененби? Үй бүлөңөргө бакыт таалай. Ой максат тилектериңер ишке ашсын. Рахмат. Жолуңар, бизге эмне керек? Тракта иштегендерге эмне керек? Курсак ток болуш керек, уйку жакшы болуш керек, трак бузулбаш керек. Жакшы жүк берсе эле бүттү, дүрүлдөп иштей беребиз, Жакшы.
келиңиздер анда. Эметип коелу. Мына атайын учурашып койгоңуздар үчүн атан ыраазы болуп калдым. Чоң рахмат, Аха. Достор, ошондой мына анча-мынча убакытты бөлдүк. Пайдалуу видео болду го деп ойлойбуз. Мекендештер жаман көрбөңүздөр. Кээ бир мекендештер хейтерлер жаза берет да, бул эмне акылдуу болуп атат, эмне деп сүйлөп атат деп. Эми жаман ой жок да. Жаман ой жок. Силерге кичине улуу катары, байке катары акыл насаатыбызды айтып коюп атабыз. Достор, ошондой. Анда ушуну менен кыскача видеобузду аяктайлы. Instagram баракчабыздагы мекендештерге чоң салам. TikTok каналыбыздагы мекендештерге чоң салам. Бул YouTube каналыбызга тартылып аткан үчүн YouTube каналыбыздагы, Россиядагы, Европадагы, дүйнөнүн бүт булуң бурчундагы мекендештерге, Кыргызстаныбызга, мекенибизге, туугандарыбызга, ата-энебизге, жолдошторго, классташтарга, бардык мекендештерге чоң жалындуу салам. Кийинки эфирден көрүшкүчө сак саламатта болуңуздар. Анан эми астыда дагы анча-мынча пландар бар. Ошолорго жеткенге аракет кылабыз. Анан анча-мынча видеолорду тартышыбыз керек. Анткени октябрда грин карт ойноп башталат. Ашып кетсе бир 3 жума калдыбы, ушундай да. Түз эфирлерди өткөрөбүз, дагы видеолор чыгарабыз. Жубайымды айтып аткан, өткөн жылдагы, мурдагы жылдагы көптөгөн мекендештерге грин карта толтуруп берип, диез 260 формалар толтуруп берип аткан. Азыр ошол толтуруп аткан мекендештер да четинен келип атат. Өзүбүздүн адрести бергенбиз. Грин карталар келсе колдоруна тапшырабыз. Аман эсен болуңуздар. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар.